Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусунун кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Бүгүнкү темабыз өлкөдөгү саясий кырдаал жана сөз эркиндигинин абалы. Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов бүгүнкү студиябыздын коногу. Кош келдиңиз. Мына алгачкы сурообузду жыйындар залындагы кыскача тасмадан баштасак. Садыр Жапаровду жактабайм, бирок күнөөлүү болсо жооп берсин. Бирок аны колдоп келген тарапташтарына бийликтин ошондой аша чапкандыгы бул туура эмес. Ошол жердеги жаш кыздарга, жаш балдарга болгон мамилеси, карыларга болгон мамилеси бул зөөкүрчүлүк. Муну сөзсүз түрдө ушуга окшогон акыркы окуяларга парламент сөзсүз түрдө өзүнүн баасын бериши керек. 25 марттагы митинг боюнча бүгүн күн тартибине омбудсмен маалыматын киргизип койсок. Себеби омбудсмен ошол кармалган балдардан маалымат алып чыгыптыр, көрүп. Ошону ушул жерден угуп, кандай болгон. Себеби социалдык тармакта ошо жаш балдардын катуу сабалгандыгы аябай чоң талкуу болуп жатат. Бул маалыматты биз угушубуз керек деп ойлойм мен. Это прискорбно, если парламент не отреагирует на нарушение прав человека, не заслушает правоохранительные органы, омбудсмена не даст свою оценку, то я думаю, что то, что сейчас говорят граждане, называя парламент страусиным, к сожалению, можно будет назвать правдой. Мамлекетти бас алам деп жаткан адамдарга тоскоолдук кылган биз бүгүн милицияны бир бетке жамандатабызда омбудсменди чакырып атып жатты. Омбудсменге чайтты. Жолуктум деди, бирлик бала алдагы кармаган убакта таяк жепти, камерадан эмес. Анан камерада меле аларды сабап жанчып атты. Уят. Анан ушундай адамды биз улуттук лидер кылып, ошого жан тартканыбыз, Бакиевдин жан сакчыларына жан тартканыбыз бул деген жаңылыштык эмес, айдам кетейиндар. Туугандар, уят иш. Парламенттеги ушул коалициялык көпчүлүктү түзгөн социал-демократтар фракциясынын лидери катары айтсаңыз, эмне үчүн парламент ошол эле Текебаевдин айланасындагы маселелерди, Ата Мекен фракциясындагы сиздердин кесиптештердин айланасындагы маселелерди, ошондой эле жанагы 25 марттагы митинг, сөз эркиндигине байланыштуу маселелерди кеңири талкуулабай жатат? Парламенттин өзүнүн регламенти бар. Баарыбызга белгилүү. Ошол регламент менен парламент өзүнүн ишин алып барууга тийиш. Ошол регламент боюнча күн тартибине маселелер киргизилет. Аны координациялык советте бекитип, ошол мыйзамдар боюнча күн тартибине коюп туруп талкуулар болот. Ал эми жанагы жогоруда айтылган сөздөр, же болбосо сунуштар. Бүгүнкү күндө коомдо көп эле саясий иш-чаралар болуп атат. Бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт, бийликке жагат, же болбосо жакпайт, же болбосо оппозицияга жагат, же жакпайт. Бүгүнкү күндө бул ар бир жарандын өзүнүн жоопкерчилигине мындайча айтканда тиешелүү. Эгерде бир мыйзамсыз иш кыла турган болсо, эгерде мыйзамга каршы күч органдарына жанагындай баягы мындайча айтканда зөөкүрлүк көрсөтсө, ал адамдардын укугу же болбосо ошол баарына тең тартип орнотуп аткан адам баласы ар бир жараныбыз бир башыбызга иш түшсө биз милиционер деп милицияга кайрылабыз. Ал эми ошол эле мезгилде эмне үчүн аларды сабап атканда, эмне үчүн аларды мындайча айтканда жанагындай бөтөлкө ыргытып, өздөрүнүн жанагындай кызматын аткарууга мындайча айтканда бөгөт коюп, мындайча айтканда мушташып, аларды ура берге алганга эмне үчүн биз ага мындайча айтканда кайдыгер мамиле кылышыбыз керек. Ошон үчүн бул жерде жоопкерчилик тең болуш керек. Бир эле бетке эле күнөөлөбөй, ошо күнөөлөп аткан адамдар дагы өздөрү канчалык мыйзамдуу ишти алып барып атат. Ал эми ушул митингке келе турган болсок, ушул сиздер айтып аткан митингдер боюнча. Бул жерде баарыбыз көрдүк го дейм. Баарыбыз көрдүк. Кандай баягы мындайча айтканда ошол бийлик структураларына мындайча айтканда кол салуу болду. Мамлекеттик имаратты басып алууга аракеттер болду. Анан эми ал жерде милициялар тош керек да. Алар мындайча айтканда коргош керек. Конституциялык органдар ал. Андан тышкары милициялар мисалы үчүн бүгүн митинг өткөзбөгүлө деп тыйып салган жок. Мына эркиндик жагын айта турган болсок. Сөз эркиндиги, бөлөк эркиндик болобу?
Бүгінгі күндө мыйзам боюнча заявочный система. Мисалы үчүн мына эртең мына бул аянтта митинг өткөзөбүз деп эле жергиликтүү бийликке мындайча айтканда маалымат берип коет. Аны өткөзө берет. Булар даже маалымат бербей эле өткөзүп атат. Ага деле эч ким бүгүн туура эмес деп өткөзбөй койгонго бөгөт эч ким койгон жок. Бирок ошол эле учурда ар бир тараптын дагы өзүнүн чындыгы болуп атпайбы? Ушул маселелерди мисалы көп тараптуу кылып талаш талкууну көчөгө алып чыкпай, парламенттин ичинде эмнеге ушул соңку саясий кырдаалды талкуулап алып бир пикирге келүүгө болбосун? Эми биз ар бир ошондой митингди парламентте карап отурсак, мындай митингдер көп эле митинг болот. Анда биз парламентти бир мындайча айтканда бир кандай органга айлантабыз? Кандай орган болот? Эгерде мына ар бир депутат туруп эле бир маселени киргизип эле ошону талкуулап эле ошол эмне болуп атат, аны жоопко тартыш керек да. Андан тышкары ошол кайсы бийликтин жетекчиси болбосо чакырып алып туруп, керелден кечке аларды мындайча айтканда суракка алып, бул дагы биздин дагы мисалы үчүн бир чектен чыгып кеткенибизди мындайча айтканда көрсөтүп турат. Ошон үчүн эгерде адам укугуна действительно шек келе турган болсо, ал фактылардын баары тастыктала турган болсо, анда, конечно, пожалуйста, аны биз дагы талкууганга даярбыз. Биз дагы сөз эркиндигин сыйлашыбыз керек. Сөз эркиндиги болуш керек. Буга мына мен өзүм да баштан далай өткөзгөм. Бирок аны караманча, мындайча айтканда каралап, далилсиз каралап, буга деле экинчи жактын дагы жоопкерчилиги болуш керек да. Алар да жооп бериш керек да. Туурабы? Оппозициялык Атамекен фракциясынын айрым депутаттарына иш козголуп, алардын лидери камалып турган учурда фракциянын өкүлдөрү парламенттен дагы башка жактан дагы бир кеңири талкууларды сунуштап, бирок ага жетише албай жатат, саясий куугунтук болуп атат дегендей пикирлер айтылды. Мына Никитенконун сөзүн уктуңуз. Парламент баягы төө кушка айланып калдыбы, башын кумга тыгып алып эле ушинтип унчукпай тура береби дегендей да сындар айтылып атпайбы? Сиз мына 2008 жылдары өзүңүз дагы мына социал-демократтар фракциясында парламентте азчылыкта жүрүп, мына куугунтукту көргөн адамсыз. Өзүңүздүн ошол учурдагы абалыңызды азыркы мисалы Атамекен фракциясындагы депутаттардын абалы менен салыштырасызбы? Мен салыштырып атам, сөзсүз түрдө. Ал ошол мезгилдеги окуялар менен казыклар салыштырып болбойт. Ал убакта мына микрофонго чыгып сүйлөгөнгө дагы мүмкүнчүлүк берчү эмес. Биз микрофонду өчүрүп таганда жанагындай мегафонду алып чыгып сүйлөгөн күндөр болгон. Же болбосо ошо 6 апрелде алып барып, мисалы үчүн мени депутаттыгыма карабай камап койгон. Мисалы үчүн камаш үчүн дагы ошол мезгилде бир негиз керек болгон. Андай негиз жок барып камаган. Мына ошондо мындайча айтканда парламентте эле комиссия түзүп, же болбосо парламентте сөз да болгон эмес. Мен аны жакшы билем. Ошондо биз социал-демократтардан болгону 11 депутат элек. Ал эми бүгүн жана жогоруда сиз айткан маселелер боюнча комиссия түздүк го. Комиссия түздүк. Текебаев боюнча комиссия түздүк. Шыкмаматов боюнча комиссия түздүк. Саляна боюнча комиссия түздүк. Мына комиссия иштеп, ошол комиссиялар жыйынтыгын чыгарып бизге маалымат берет. Ошол комиссиянын ишинин жыйынтыгы чыкканда мына бул маселени биз талкууласак болот, суроо берсек болот. Мына ошондо мындайча айтканда мындай реалдуу болот да. Анан кийин тура алып эле мына могу маселени талкуулайбыз деген менимче бул дагы бир аз бизден мүмкүнчүлүктүү. Мына айрыкча ушул Текебаев маселесине келгенде, ал кишинин баш коргоо чарасындагы өзгөртөлү эч жакка качып кетпейт. Бул көрүнүктүү саясий инсан деп. Ошол эле учурда Текебаев менен бир учурда үзөңгүлөш да болуп жүрдүңүз. Убактылуу өкмөттө да бирге иштедиңиз. Өлкө деңгээлдеги көрүнүктүү саясий ишмерекени эске алып, аны ошол үй камагына эле чыгарып, анан кийин ошол жана тергөө иштерин, же болбосо депутаттык комиссиянын иштерин ошондой шартта эле улантып, мындай саясий кырдаалды жумшартууга мүмкүнчүлүк бар беле? Бул биздин соңку тарыхтагы ушул депутат Текебаевдин салымы бар. Аны эч ким танбайт. Жалпы эле саясий биздин системадагы бир топ кызматтарды өтөгөн. Депутаттар катары өзүнүн граждандыктагы өзүнүн позициясы менен
Бирок бул жерде суроонун баары тең күч органдарына болуш керек да. Эмне үчүн ошол мисалы үчүн маселе боюнча ошондой сиз айткандай үй камагына чыгарып же болбосо бөлөк бир чара көрсө болбойт эле деп. Бул боюнча өзүңүздөргө белгилүү генеральный прокурорду дагы ошол ГКМБнын жетекчисин дагы чыгып туруп кечке сурак алганбыз парламентте. Мына ошондо алар жооп бергенин билем мен. Ошол тергөө ишине тоскоол кылбас үчүн убактылуу ушундай чечим кабыл алдык деген жообун айткан. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде эми баары тең мыйзам чегинде болуш керек. Мыйзам чегинде коргоо болуш керек, мыйзам чегинде ошону далилдеш керек. Мына ушуну мен сессиядан да айткам. Эгерде жанагындай кылмыш жок боло турган болсо, анда оңой эле мындайча айтканда далилдесе болот. А эгерде бөлөк иштер боло турган болсо, кылмыш иш боло турган болсо, муну күч органдары тергеш керек. Себеби күч органдары дагы жооп бериш керек. Эртең күч органдары да жооп берет. Анан мен ойлойм, алар да жоопкерчиликти сезет. Бул мындай оңой нерсе эмес. Бул деген мындайча айтканда чоң саясий маселе. Ошон үчүн бул жерде алардын да жоопкерчилиги мындайча айтканда бийик болуш керек. Президенттик шайлоонун алдында ушул көрүнүктүү саясий лидердин камалышы, ошондой эле оппозициялык фракциянын депутаттарына кылмыш иштери козголушу, майда митингдер ар түрдүү региондордо, Бишкектин борборундагы митингдер, ошол эле 25 марттагы митинг сыяктуу митингдер, демонстрациялар, ушулардын баардыгы чогулуп келип бара-бара ошол Кыргызстандын саясий стабилдүүлүгүнө коркунуч келтириши ыктымалбы жакынкы айларда? Бул биринчиден ушул сиз берген суроо биздин элге керекпи? Жалпы элге да бул эгерде биз ар бир саясатчы өзүнүн кызыкчылыгыбызды ойлой турган болсок, албетте митинг кылганга ар бирибиздин мындайча айтканда шартыбыз да бар, күчүбүз да жетет. Ал эми жалпы мамлекеттин туруктуулугуна, же болбосо бөлөк жарандардын коопсуздугуна, же болбосо бөлөк бир мына бүгүнкү азыркы мезгил мисалы үчүн жаз азыр эми ысык көлдөгү көл жээгинде жайгашкан биздин жашоочулардын баары тең сезонго даярданып атат. Мына ушул мезгилде буларга жанагындай митингдер керекпи? Ошон үчүн ушуну биз да саясатчылар ойлошубуз керек да. Бизде да жоопкерчилик болуш керек. Эгерде биз мамлекетти сүйө турган болсок, элди сүйө турган болсок, эл үчүн дей турган болсок, анда айткан сөзүбүз менен жасаган ишибиз бирдей болуш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр мамлекеттин туруктуулугуна албетте чагымчылдык кылгандар бар. Бүгүнкү күндө дестабилизацияга барганга күчтөр бар. Бирок экинчи маселе, мен жогоруда айткандай, бул бизге бүгүнкү күндө кереги жок. Бизде стабилдүү мамлекет керек. Биздин ушул экономикабызга, социалдык маселелерге бир гана стабилдүүлүк келечек алып келет. Эгерде мамлекетте стабилдүүлүк болбой турган болсо, бүгүнкү күндө бир дагы мындайча айтканда инвестор келбейт. Баары тең кооптонуп турат, эмне болот деп. Ошон үчүн азыркы митингдердин баары тең жалпысынан мамлекетке зыянын алып келип атат. Саясий кырдаал, саясий стабилдүүлүк менен чогуу мына сөз эркиндиги тууралуу дагы маселелер көбүрөөк козголо баштады коомчулукта. Айрыкча Азаттык жана Заноза агенттиктерине каршы президент доо арызы менен сотко кайрылгандан бери мына көп миллион сомдук доо арыз менен кайрылды. Бул Кыргызстанда сөз эркиндигинин мындан ары кысылышына алып келет деген тынчсыздануулар айтылып жатат. Буга сиз эмне дер элеңиз? Мен ойлойм, эми бул пикирге кошула албайм да. Сөз эркиндиги бүгүнкү күндө бар. Бүгүн ар бир жаран болобу, саясатчы болобу, эч ким тыйган жок. Мына парламентте да айтылып атат, бөлөк форумдарда да айтылып атат, жанагындай митингдерде да айтылып атат. Алардын баарына тең эч ким чара көргөн жок да. А эгерде эми жанагы сотко берген позициялар боюнча эми ал жерде фактылар болсо керек да. Болбосо жөн эле сын пикир айтты эле деп эле андай иш козголбойт да. Же болбосо доо арыз менен эч ким кайрылбайт да. Ошон үчүн ал жерде мисалы үчүн айткандар боюнча же болбосо жанагындай мындай эч бир далилсиз карама мындайча айтканда кароолор боло турган болсо, анда ушул айтып аткан, жазып аткан
басмалардагы ушул маалымат каражаттын өкүлдөрү дагы буларда да жоопкерчилик болуш керек. Мына буга чейин Бул ушул баягы сөз эркиндиги деген толугу менен эле баарын берип койбойт. Каалагыңды сүйлө, каалагыңды баягы айт депчи. Ошон үчүн экинчи жакты ойлош керек. Эгерде мына мен деле мисалы үчүн көп учурда каралап келишет. Каралап келген. Бир далил жок. Даже эмне болгон статья менен иш козголгонун да билбейт. Анын баягы колдоно турган статьяларын билишпейт. Анан кийин эле мында коррупционер же болбосо дагы башка деп күнөөлөп келди да. Анда эми бул жагын да караш керек. мына Заноза бул негизи жаңы эле ачылган агенттик. Ал эми азаттык боюнча айтсак 2005 жылдын март окуясына 2010 жылдын апрель окуясына чейин оппозициялык ишмерлер ушул азаттык бийликти сындаганда туура эле деп келген да. Бирок азыр эмне үчүн азаттык бийликти сындаганда туура эмес? Мен ойлойм, туура жерин баары туура деп айтыш керек. Сындап аткан туурасын туура деп эле айтыш керек. Туура эмес дегенин, мисалы үчүн кимди сындайт, эмне маселе менен сындайт, аны эми ар бир жаран өзүнүн мындайча айтканда аброюнду сакташ керек да, туура коргош керек да. Ошон үчүн мындай жалпы эле баары туура эмес деп эч ким айта албайт. Айтыш керек. Чындыкты айтмайынча болбойт. Мен да кошулам буга. Бирок эгерде ошол эле массалык маалымат каражат Заноза болобу же бөлөгү болобу, эгерде туура эмес маалымат боюнча жогоруда айттым, кайталанып атам дагы, алар дагы жооп бергендей болсун. Кыргызстан мына 2011 жылдан бери дээрлик мына 2016 жылга чейин дээрлик мындай стабилдүү, мындай саясий курч талаш талкуулары азыраак учурду өттү, баштан өткөрдү. Айрым мисалы сиздин кесиптештер, мурдагы үзөңгүлөштөр, айрыкча мына Эмил Каптагаев айтып атат, азыркы ушул саясий кырдаал бул баягы президенттик шайлоо алдындагы өнөктүк катары көрүнүп атат. Бул саясатчыларды, оппоненттерди мындай кысуу, сөз эркиндигин ошол курч айткан медианы басуу аракети катары бул президенттик шайлоого даярдык сыяктуу көрүнүп атат дегендей пикирин айтты да. Буга сиз эмне дээр элеңиз? Бул эми туура, быйыл жыл биз үчүн өзгөчө жыл. Биз быйыл мамлекетибиздин президенттин кийинки 6 жылга шайлайбыз. Бул маселе ар бир жаран үчүн өтө терең маанилүү маселе. Ошон үчүн баарыбыз тең бийик жоопкерчилик менен ошондой эң бир мындайча айтканда татыктуусун шайлашыбыз керек. Ал эми азыркы саясий абал курчуп атканы сөзсүз түрдө ошого байланыштуу. Бүгүнкү күндө алдын ала ким каршы экенин, же болбосо кийин дагы кимдер чыгат, ошол эле мисалы үчүн биздин социал-демократтардын көрсөтө турган баягы кандидатурасына, мындайча айтканда алдын ала даярдык көрүлүп атат да. Бул маселе сөзсүз түрдө анан кийин өзүнчө бир мындайча айтканда организованный бир күчкө айланат дагы, анан каралоо болот. Анан албетте ал үчүн кенен каралоо үчүн мындайча айтканда аянтчаны тазалап коюш керек. Ошон үчүн мен ойлойм бул жерде ошол саясий кырдаалга байланыштуу. Жалпысынан мен ойлойм бул ошол саясатчылар эле тынчсызданып атпаса, эл тынч эле деп айтам да. Элге бүгүнкү күндө дагы жолу кайталап кетким келет, стабилдүүлүк керек, тынчтык керек. Мына ушул маселени биз биринчи орунга коюшубуз керек. Ошол элдин стабилдүүлүгүн, тынчтыгын сакташ үчүн саясатчылар мына азыркы саясий тирешүүлөрдү мындан ары курчутпастан өз ара сүйлөшүп, кайра ынтымакка келүү ыктымалдыгы же мүмкүнчүлүгү барбы? Же ошондой бир аракет барбы? Эми андай аракет болуш керек сөзсүз түрдө. Баары эле президент боло бербейт, баары боло албайт. Бир эле адам болот. Ошон үчүн ушуну реалдуу нерсени, мындайча айтканда, реалдуу көз караш менен карап, бүт прогрессивдүү мамлекет деген саясатчылар биригип, ушул стабилдүүлүккө мындайча айтканда жакшы салым коюш керек. Бирок ошого аракет барбы? Азыр барбы? Албетте. Ага биздин фракциядагы биздин айткан сөздөр албетте бийликтеги турган коалиция катары албетте оппозицияларга жакпайт. Туурабы? Жакпайт да. Бирок жерде конкретно ар бир маселе болсо карай турган болсок, эми мен
мындай сөз айткым келбейт, бирок жанагындай иш козголгон иштер дагы иликтеш керек да. Иликтеп туруп күч органдары ага баа бериш керек. Парламенттик шайлоонун алдында мына жакындан бери эле мына президент дагы бир парламентке сын айта кетти. Мисалы парламент ушул ушактын чордону болуп калды окшойт дегендей. Анан кийин тараса деле кошулат элем дегендей пикир айтты да. Ошол президенттик шайлоонун алдында керек болсо ошо парламентте тарап кетип, парламенттик шайлоо болуп калышы мүмкүн деген уудуу кептер эмне болду? Биздин жарандар деле көп эле жолугушууларга барып атабыз. Ушул биздин ишмердүүлүк боюнча дагы бир топ сын пикирлерди айтышат парламентте. Эмче силер өзүңөрдүн эле маселелерди көтөрүп, фракциялар өз эле кызыкчылыгыңардын маселесин көтөрүп, мындай жалпы калкты ойлонбойсуңар калк жөнүндө деп. Ошон үчүн мен ойлойм, парламентте дагы ушу аракет кылып атабыз, стабилдүүлүк, жакшы иштөөгө. Ал эми тарашы боюнча мен бүгүн андай жагдай жок деп айтат элем да. Ага негиз жок парламент тараганга. Парламент өз мөөнөтүн иштеш керек. Эгерде кандайдыр бир күч колдонуу менен тарай турган болсо, мен ойлойм бул туура болбойт эле. Себеби бул мамлекеттин туруктуулугуна бирден бир таасир бере турган орган. Анан кийин быйыл кошул ташыл болобуз да. Эгерде парламент тарай турган болсо, парламент шайлоосу өтүш керек. Анан кийин президенттик шайлоо өтүш керек. Анын баары тең бюджетке биздин налог төлөөчүлөрдүн баарына тең мындайча айтканда кереги жок жүк да. Экономикага зыян тиет. Жыл бою шайлоо менен алек болобуз. Баары калат. Ким утат мындан? Ошон үчүн стабилдүүлүк болуш керек. Билем баягы легендарный парламент таралган. Андан кийин дагы мынакей парламентти тараткан бийлик болгон. Алар жакшы болду артта. Жакшы болгон жок. Ошон үчүн бул элдин да ишенимин, саясатчылар да төрдө ишениш керек. Мына шайлоого келдикпи, 5 жыл иштейбиз деп. Ал эми кандай иштейбиз, бул уже экинчи маселе. Мурдагы депутат Кубатбек Байболов жакында ошо парламентаризм жөнүндө талкууга катышып, интервью берип, жергиликтүү агенттиктердин бирине ушуну айтты да, биз Кыргызстанда мына биз парламентаризм деп кыйкырып атабыз, бирок парламентаризм өзүнүн азыр максатына жетпей жатат. Келечекте да жетпейт эгер ушул нукта кете берсек. Биз парламентаризмдин азыркы ишмердүүлүгүн, жалпы эле формасын, мазмунун өзгөртүшүбүз керек деп айтышты да. Мына ушул көтөрүлгөн маселенин чындыгы барбы? Бул эми жалпысынан биз эми мындайча айтканда жаш мамлекетпиз. Биз ушул партиялык система менен шайлоо 3-чү жолу болуп атат. Бул 3 эле жолу шайлоо өтүп эле бул парламентаризмдин баягы төрүнө жетебиз деп айтуу кыйын. Буга убакыт керек. Буга шайлоочулар өзүбүз бышышыбыз керек. Эмне үчүн бүгүн ушул биздин жарандар болобу, шайлоочулар болобу, өздөрү шайлаган парламентти өздөрү критикалайт мисалы үчүн. Эмне үчүн баягы шайлоо мезгилинде ошол мисалы үчүн каалаган адамдарга добуш берген эмес. Мына бул маселе бар. Экинчиден жанагындай списоктор мындайча айтканда төрдү болбой, список боюнча бирөөлөр ана парламентке келгенде дагы ал тизмелер кескин түрдө кыскарып же өзгөрүп кеткен. Азырга чейин эле кезектешип депутат болот. Ооба, болуп атат. Мына бул дагы мындайча айтканда саясий коррупцияга алып барат да. Саясий коррупция деп койсо деле болот да. Мына ушундайлар жоюлуш керек. Эгерде биз башынан бир тизмени бекиттикпи, мына ошол тизме менен кетиш керек. Ошон үчүн биз дагы иштешибиз керек. Ошо өткөндөгү созуктардагы чакырыштарда кеткен каталарды азыр оңдошубуз керек. Мындан ары дагы мен ойлойм дагы бир нече жылдан кийин сөзсүз түрдө биз дагы өнүккөн мамлекеттердегидей эле парламент болобузго деп мен терең ишенимим бар. Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, сизге чоң рахмат. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Биз бүгүн өлкөдөгү саясий кырдаал жана сөз эркиндигинин абалы тууралуу маектештик. Саламатта калыңыздар.
болот.